бул нерсени азыр түшүндүрүп берет. Бишкекте жаңы жылды утурлай Кыргызстандагы Community Leaders программасынын жабылыш аземи өттү. Иш-чарага бир катар министрликтердин, бейөкмөт эл аралык уюмдар жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Буга чейин эл аралык уюм тарабынан жаштарды колдоо максатында программа иштелип чыгып, анын алкагында конкурс жарыялап, жигердүү жаштардын идеясы колдоого алынган. Конкурстан 25 жаш лидер тандалып алынып, социалдык багыттагы 11 долбоор жазылган. Жыйынтыгында пайдалуу деп саналган 5 долбоор жактырылган. Жылдын акырында добуш берүү аркылуу 3 долбоор социалдык маселелерди чечүүдөгү маанилүү орунду ээлейт деп табылып, сертификаттар ыйгарылды. Өлкөдөгү бул долбоор Ала Төө өнүктүрүү фонду тарабынан ишке ашып отурат. Коомдук лидерлер долбоору эл аралык Нама фонду тарабынан каржыланып, Ала Тоо жана Гадан уюмдары аркылуу ишке ашырылды. Долбоордун алкагында Кыргызстанда жалпысынан 4 ментор жана 25 катышуучу атайын программа аркылуу коомдук көйгөйлөрдү аныктап чыгып, аны жоюу жолдору үйрөтүлдү. Ошондой эле жакшы долбоор түзгөн катышуучуларга аны ишке ашыруу үчүн акчалай колдоолор көрсөтүлдү. الأفكار الجديدة لتطوير المجتمع كيف يتون هذا المشروع